Социалдык тармактарда аккаунттарыңызды ачып, Салттуу кол өнөрчүлүк менен бала кезинен бери алектенип келген Нуриза Махаматова бул окутуунун катышуучуларынын бири. Ал учурда Ош мамлекеттик университетинде билим алат. Үй шартында кыргыздын улуттук уюму чиймелери түшүрүлгөн буюмдарды тигип, чыгармачылыгын өз алдынча өнүктүрүп жүрөт. Бирок өз эмгегин кантип сатыкка чыгарууну, киреше табуу жолдорун билбегендиктен ушул тренингке катышууну чечкен. Буга чейин ошол этно кийимдер, сумкалар, курактан сумкалар жасап келем. Азыр даяр материалдардан деле сумкалар жасап атам, косметичкалар. Мага бүгүнкү иш-чарадан ошол даярданган продукцияларды сатуу, ага баа коюу, ошолорду үйрөнүп жатам. Салттуу кол өнөрчүлүктү өнүктүрүүгө багытталган окутууларда катышуучулар тажрыйба алмашып, этно өндүрүштөрдү кандай жол менен туристтерге сунуштуу, эл аралык рынокко чыгуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалымат алууда. Ага Ош облусундагы кол өнөрчүлөр Ош мунун колледж, факультет жана институттарында кол өнөрчүлүк менен алектенген окутуучулар, стартапер, студенттер катышып жатат. Көп айтылат, чоң айтылат. Бирок мындай эки компания совершенно окшошпойт бири-бирине. Бул жерде ошол рыноктун маркетингдик изилдөөдөн баштап, аны кантип социалдык желеде жарнамалап, рекламалоо жана ошол эле учурда чыгарылган продукцияны чыгымдарын эсептеп чыгуу, калькуляция, финансылык менеджмент жана ошондой эле ошол жасалган кол өнөрчүлүк буюмдар аркылуу жергиликтүү жана башка мамлекеттин рыногуна чыкса болот. Ошол жөнүндө кызыктуу тренинг өтүп атат. Окутуулар Кыргызстан менен Кореянын ортосундагы эл аралык кызматташуунун алкагында өтүп жатат. 2 күндүк тренинг 17 апрелде жыйынтыкталат. Ал эми алдыда мындай окутуулар башка аймактарда да уюштурулуп, жалпы 400дөн ашык кол өнөрчү тартылаары пландалууда. Ал 2 күн созулат. Бүгүн 2-нчи күнү. 30 кол өнөрчүлөрдү азыр окутуп атабыз. Мындай алса бүт Кыргызстанда ар бир аймакта 2 жерден окутуп, ошону менен 420 кол өнөрчүлөрдү окутабыз 2 жолу. Катышуучулар үчүн атайын сынак да уюштурулат. Анда жеңүүчүлөр Кореяда билим алып келүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Мерим Айтмаматова, Равшанбек Каримов, Ош жаңылыктары.